Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ve ba'du. An Abi Hamzete Enes bin Malik radıyallahu anhu khadimi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem kal la yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi ve ravahul Bukhari ve Muslim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytып atat la yu'minu ahadukum eç kimler to'liq mo'min musulmon bo'la olbaysыңар özüңөргө жакшы көргөн нерсени özgögө жакшы көрмөй сайын. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөй сайын толук момун мусулман боло албайсыңар деди. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрүш оңой олтоң иш эмес. Ошон үчүн кээ бир сахабалар ушул хадисти укканда жок дегенде өмүрүмдө бир жолу болсо дагы ушул хадиске амал кылып коеюн деп үйүнө барып эмне жакшы көрүнсө барып эмне экинчи адамга берген сахабалар болгон экен. Өзүңө жакшы көргөн нерсени эң биз кеде беребиз да, несин беребиз? Эң жото болбой калганда, окшобой калганда, жарашпай калганда, кичике келип калганда, тар келип калганда, анан кийин эмне кылабыз? Бирөөгө берип коюшубуз керек дейт да. Вайда эмне деп атат? Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрмөй сайын толук момун мусулман боло албайсың дейт. Өзүңө жакшы көргөн нерсенин эң жакшысы бул жакшы мал. Жакшы иш. Эң жакшысы, эң мыктысы ушул ахиретке болгон өзүңө ахиретке эмнени жакшы көрсөң, ошол адамга ошол нерсени ыра көрүң, ошол нерсени жакшы көрүң, жакшылык ишке чакырууң, жакшылык ишти жарышууң. Келме ону кылалык, келме ону кылалык деп. Качан ортобузда сүйүү махабат болот? Качан ортобузда ынтымак, беримдик болот? Качан мыкты коом түзүлөт? Өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрсөк, сонун коом түзөбүз. Майда бурат нерседен баштап, өзүң эмнени жакшы көрсөң, ошол нерсени кылсаң, сонун коом түзүлөт. Адамдар сага кандай мамиле кылышты кааласаң, сен адамдар менен ошондой мамиле кылсаң, сонун коом муштама түзүлөт. Сага кандай келип саламдашты кааласаң, сен дагы ошолорго ошондой саламдашсаң, сонун коом, сонун мамиле түзүлөт. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көргөндү үйрөн. Иманул камил адам, толук имандуу адам, демек өзүнө жакшы көргөн нерсени кимге жакшы көрөт? Өзгөгө жакшы көрөт. Куран окуу болсун, китеп окуу болсун, илим, билим, акча, тыйын, тыпыр, баарыбыз жакшы көрөбүз. Эң жакшы көргөн нерсебиз көпчүлүгүбүз ушу акча болсо керек, тыйын болсо керек, чыгарып бериши аябай мындай. Жүрөктөн баягы тырмооч менен мындай кылып этти майдалап чыккан сыяктуу кээде чыгарыш кыйын болот. Мен ойлойм, ушул жок болгон мезгилде бергенди үйрөнүшүбүз керек. Аз болгон мезгилде, өзүң муктаж болуп турган мезгилде өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көргөндү үйрөнүшүбүз керек. Бизде түшүнүк болуш керек, ушул өзгөгө жакшылык каалаган сайын сен бактылуу болосуң да. Ушул нерсени үйрөнүшүбүз керек. Башка бирөөнү бакытка бөлөп, өзүбүз бактылуу болгонду үйрөнүшүбүз керек да. Өзгөнү бактылуу кылып, өзүң бактылуу болгонду үйрөнүшүң керек. Башка бирөөгө бакыт кааласаң, артыңдан бакыт издейт да, артыңдан бакыт куулайт. Башка бирөөгө жакшылыкты эле каалай берсең, Кудай Таалам сага жакшылыкты каалайт. Башка бирөөгө жакшы дуа кылсаң, периштелер сага да ошондой болсун деп, периштелер дуа кылып турат. Өзүбүзгө жакшы көргөн нерсени башка бирөөгө жакшы көргөнүбүздө ортобузда хасад кетет, көрө албастык жоголот, жаман көрүү жоголот. Кээде адамда, пенде шайтан азгырып турат. Сен алдыраак жыл, сенин атың чыксын, сенин жамаатыңдын аты чыксын, сенин тобуңдун аты чыксын деп кээде эмне кылып турат? Кээде азгырып турат да. أن يحب لغيره من الخير المباح وفعل الطاعات وما يحب لنفسه أن يبغض لهم من الشر والمعصية مما يبغضه لنفسه أيضا. Ошондой эле өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрүүнүн ичинде өзүңө жаман көргөн нерсени өзгөгө дагы жаман көрүшүң керек да.
Кейбіреулерimiz ушул качан ушул тайып кетсе экен, ушул жыгылып кетсе экен, ушул бир мүдүрүлүп кетсе экен деп ошол эмне бир сөзүнөн адашып кетсе экен, кыймыл аракетинен бир адашып кетсе экен деп кээде жамандык тилейбиз да. Бирөөгө жакшылык тиле, Кудай Таалам сени оңдойт, ишиңди алдыга жүргүзөт, ишиң ийгиликтүү болот. Ошон үчүн Пайгамбарыбыздан башка бир хадисте келет. Муад радияллаху анху саал Расулуллах саллаллаху алейхи ан афдалил иман. Имандын эң жакшысы кайсы дедиле? Ан тухибба линнас ма тухиб ли нафсик. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көрүү имандын эмнеси деди? Имандын эң афдали, эң жакшысы ошол деп айтты. Ва такраху лахум ма такраху ли нафсик. Өзүңө жаман көргөн нерсени өзгөлөргө жаман көргөнүң имандын эң туу чокусу деди. Өзүңө жакшы көргөн нерсени өзгөгө жакшы көр деген сөзгө демек мусулман адамдын кемчилигин оңдоого аракет кылууга кирет. Бирок хикмат менен, даанышмандуулук менен, акылмандуулук менен сен мындайсың деп кээде басмырлап дебелеп эмес, кээде мээрим төгүп сүйлөшүп татынакай сүйлөшүп отурганда ушул айта турган учуру болот. Кемчилигин мындай кээде мактап айтат, кээде ой сенин сонун мындай жакшы жериң бар го, мындай жериң бар го, тыйындай баары жакшы. Кетчи ушул кызылдык сыпатың бар деп коет. Сен баары жакшы, баары сонун жакшы окуйсуң, баарын жаттап келдиң, бирок сабакта кичине көзүң илинип буктап баратасың деп коет мисалы үчүн. Эмне? Бул алдыга жыл баратасың да, жакшысың сен, жаман эмессиң, сен мыктысың да, сонунсың. Бирок эмне сабакта көз илинип кетти деп коет мисалы. Экинчи тараптын эмне менен аны басынтпай, дебелебей, аны кор кылбай, эмне кылып коетасың, акырын таслих оңдоп баратасың да, акырын оңдоп баратасың. Мусулман адамга эле жакшылык тилебейт. Жада калса мусулман адам капыр адамга эмнени тилейт? Жакшылык тилейт. Ушул ыйманга келип калса экен. Ушул адашып жүргөн бир оңолуп калса экен. Ушул адашып жүргөн бир түз жолго келип калса экен деп үммөткө кам кылат да. Үммөткө кам кылат. Кээ бир адамдардын мындай оюнда, пикиринде кадимкидей кам бар да. Сонун нерсе. Үммөткө, элге, журтка кам кылат да. О, Кудай, мына ушулар оңолуп калса экен, туура эмес иш кылып атат. Мына ушулар туура жолго келип калса экен. Мына ушулар туура эмес ишти токтотса экен. О, Кудай деп баягы имандын жок дегенде эң төмөнү жүрөк менен жаман көрүү дейт го. Жок дегенде ушундай бир кам болот да. Мусулман адам жакшылыкта бири-бири менен эмне кылат? Жарышат. Ва фи залика фалятанафасил мутанафисун. Жакшы иште мусулмандар эмне кылышат? Жарышат. Сахабалар баягы жакшылык иште жарышкан сыяктуу мусулмандар жакшы иште жарышат. Ал-муштамал фадил. Демек, мыкты коом, ынтымактуу коом бул каяктан келип чыгат? Ыймандуу адамдардан, ыймандуу коомдон мыкты коом түзүлөт. Ыйман алсыздаса, адамдан ыйман кетсе, анания деген нерсе келип чыгат. Мен деген нерсе келип чыгат. Мен деген. Биз эмес. Ким? Мен. Биз деген сөз жоголот да, мен деген сөз келип чыгат. Мен абдол болушум керек. Мен кыйын болушум керек. Тиги кичине анча-мынча адашсын. Тиги анча-мынча мүдүрүлсүн. Мен алдыга жылайын. Кээде бир топко илешип оламасак, менин тоом жакшы. Менин партиям кыйын. Бардыгы баягы 72ге бөлүнөт деген, 72 фиркага. Бардыгы ушу 72 түз эле прямой каяка кетирет аларды? Мен жамаатым каяка кетет деп кээ кээде баягы ыйман алсыздаганда адам только өзүм деп калат. Кол ийине тарта баштайт. Мен деп гана баштайт. Мен гана деп. Өнүгөлү, өсөлү, бирге өнүгөлү деген нерсе жоголуп, эмне деп баштайт? Баягы анания деген нерсе келип чыгат да. Ыйман адам баласына ыйман кеткен болсо, ыйман алсыздаган болсо, ыйман жоголгон болсо, жалаң мен деген текебер, өзүнүн кыйын сезген, ынтымагы жок. Жада калса өзүнүн бир тууганына ийгилик калбай калат. Жада калса өзүнүн бир тууган агасына, бир тууган энесинин ийгилигин көрүп кыйналгандар бар.
жүрегі тызылдап. Хасад, көре албастык, бұл кадимкидей адам баласындағы оор, могул жердеги кадимкидей оор. Адам экинчи тараптан бир курста окуйсуң да, курсташтарың бирөө алдыга чыккан сайын, алдыга өскөн сайын, өнүккөн сайын бул эмеси болот. Жүрөгү кадимкидей жүрөгү ооруйт да, кадимкидей кыйналат, кадимкидей сыздайт, кадимкидей чекеге барып өтүп алып кээ бирөөлөр ыйлайт. Ушул паланчы өзүнүн бир тууган алдыга жылып баратат, бирок эмне жүрөгүндө бакыт жок да. Качан ошол нерсени оңдойбуз, түздөйбүз? Адам баласында кээде табигый ушундай сыпаттар бар да. Адам дарылаш керек. Адам ошол табиятты эмне кылыш керек? Дарылаш керек, оңдош керек. Жок, мен эле эмес, баарыбыз. Мен эмес, биз өнүгөлүк, биз алдыга жаалык. Баарыбыз өнүгөлүк деген нерсени үйрөнүшүбүз керек. Хадис бизде эмнеге багыттап атат? Мусулмандардын башын бириктиргенге, мусулмандардын бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарганга үндөп атат. Хадис бизде эмнеге үндөп атат? Хасаттан алыс болгондо, көрө албастан алыс болгондо үндөп атат. Имандуу адам демек өзүнө жакшылык эмне кааласа, өзгөгө дагы ошону каалайт. Өзүнө бакыт каалайбы, башка бирөөгө бакыт каалайт. Өзүнө ийгилик каалайбы, башка бирөөгө дагы ийгилик каалайт.